Салам достор, барыңардын кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз Бегимай менен чыгарылыш жасамакчыбыз. Жөн эле маегибиз Бегимай менен болмокчу. Бегимай дагы биздин мен окуган университетти биринчи курстун студенти. Биринчи курс студенти бүгүн мурунку чыгарылыштай эле Бегимайды жакындан тааныйбыз, ар кандай суроолорду берип, Бегимай менен жөн эле маек кылабыз. Кеттик. Бегимай, алгач сага суроолорду берип, өзүң жөнүндө таанышып баштайлы. Өзүң жөнүндө айтып берсең, сен кимсиң, каяктан келдиң, кайсы мектепте окугансың, канча, өзүңдүн баалыгың тууралуу. Атым Бегимай. Азыркы учурда Турцияда Измир шаарында 950 университетинде психология бөлүмүндө окуймун. Өзүм болсо Бишкектен окуумду бүтүргөм. 84 мектепте Ак Өргөдө. Окууларымды жакшы бүтүргөм. Эмнени айтсам, үй бүлөдө өзүм жалгыз кызмын. Бир туугандарым жок, анан ушинтип адамдарга айтсам элечи. Бир туугансыз жашоо кандай деген эле суроо башталат да. Ошон үчүн жакшы эле, баары шүгүр. Ооба. Так, Турцияга окууга келгениңе 2-жыл кетип атат уже, Турцияга кантип келип калдың, кантип тапшырдың, психологияны өзүң тандадыңбы же ушуга туш келип калдыбы? Ушу жака окууга тапшыруу боюнча айтып берсең. Өзүнчө бир окуя бул жерчи. Негизи үйдө деген мен эми жалгыз кызмын да. Жалгыз кыз болгондуктан кийин атам мени көп жерден мындай, кандай десем, жалгыз кызымсың дечи да. Анан 10-11 классымда аябай Турцияга барып окугум келди. Бишкекте эле окугум келбейчи. Образованиясы аябай эле жокту магачы. Анан өзүм кандай десем, мурунда кичинекей кезимде мен негизи комфортный зонадан өскөн баламын десем болот да. Мисалы катары же ишке чыкпайм, же курстарга барбайм, же досторум менен жолукпайм. Комфортный зонадан качан чыгам деген ой менен эле жашачумун. Анан бир жолу атам айтсам, атам жалгыз кызымсың, сен кой бергим келбейт деди да. Мен дагы атамды түшүнгөндөй макул деп калдымбы. Бирок ошонсе дагы 11 классымда Төмөрдө окудум. Манас университетинин Төмөрү бар эмеспи? Эми жактан окудум. ЦУМ жакта бар, билесиңби? Ошол ЦУМ жакта, ГУМ жактын артында, эми ошол жакта жайгашкан Төмөр бар. Ошол жактан окудум. Түркчө, анан ошол жактан мен мындай пландар болчу. Төмөрдү мен окуймун. Анан 11 негизи Манас университетинде эме го, 1 жыл казырлык берет эмеспи? Анан мен казырлык окубайм, биринчи курска сразу өтөм деген пландар болчу мендечи. Анан мугалимим айтып калды мага. Ушинтип үйрөнүп атасың, анан үйрөнгөн тилиң ушуга эле болуп калабы, андан көрө Турцияны пландаштырбайсыңбы депчи. Мен дагы деп калдым ичименчи. Why not депчи. Анан бирок 11-чи ошентип бүтүп калды. Анан эмне болду? Негизи Турцияга тапшырган меники өлө узун окуя. Үй бүлөм менен соединен, атам менен, мамам менен, өзүмдүн психологический тарабымдан дагычы. 11-ди бүтүп Москвага тапшырам дедим. Россияга кетип, ошол жактан окууга тапшыргым келди. Анан ал жактан тапшырып окуумду баштайын дегенде Мессага деген анан согуш башталды. Деп Украина менен Россиянын ошондо аябай эле катуу болбоду Россия менен Украинанын ортосундагы эме. Анан атам кел деди кайра Кыргызстангачы, бияктан эле окуу деп. Анан ошентип 1 жылым ошого кетти меники. 1 жылым ошого кетип, анан эме болуп калды меники. Жакшы болуп аткандыр, аябай көп сүйлөгөндөй болуп атат. Анан негизи психологический жактан ойлодум да, негизи ата-энемден мне все-таки надо сепарироваться. Ата-энемдин жанынан жүрүп, комфортный зонадан ушинтип канчага чейин ушинтип жүрөм деген ой келди да. Анан ошол маалда менде мындай болду. Менде өзүмөн өзүм мондай бир сөз бар болчу да. 18 жашка чыктым, 19 жашка чыгып баратам, мен эмнеге жетиштим деген эле суроо бар болчу да мендечи. Өзүмдү өлө жечүмүн ошол сөздөн.
Анан билбейм буну кантип айтсам болот, бирок 18 жашымда мен ата энеме көп нерсе алып беришим керек, ата энеме монтишим керек, ата энем дей берчүм да. Ошонун аягында могу белимдин эки жери өлө ооручу да. Мындай жөн эле ата энемди эрте жашымдан эле артыма жүккө алып алдым го дейм да. Болбосо менден ата энем андай талапты да айткан да эмес, талап да кылган эмес менденчи. Анан бир жолу ата энем менен отуруп алып сүйлөштүм. Мени кое бергиле, менин жашоом башка, жаныңарда жүрө берсем качанга чейин ушинтем депчи. Мынтип отурсам жүгүп өтө тийбейм. Мени да кое бербейсиңер дедим. Анан менде чын эле ушундай ойлорум бар деп отуруп ойлонуп калдым да. Мен ушинтип ойлой берем, 18-19 жашта болсом дагы силерге көп нерсем бар, мындай милдеттүүдөй эле сезиле берет мага депчи. Анан ошондо ата энем отуруп мага айтып калды да, кызым, сен бизге бир нерсе бергенге милдетиң жок депчи. Сенин бул дүйнөгө төрөлүшүңө мындайча айтканда биз чечтик. Биз чечкенден кийин сен биздин аманатыбызсың деди да. Сен биздин кызыбызсың, сен биздин аманатыбызсың жана биздин бул обязанность деди да сага образование бергенденчи. Анан ушул маалымды дагы колдонуп калайын деп. Анан ошондой окуя менен анан экинчи жылымдан анан Турцияга өтүүгө чечтим. Келип калдың анан, Ушундай бир узун окуя менен келип калдым да. Баарыбыздыкы эле ушундай болду го дейм, сеники деле ошондой да. Меники дагы узун, аябай эле узун. Эми мен айта кетейин, мындай ушинтип узун жолдорду басып, келем, келбейм деп ар ойлонуп, бери ойлонуп, акыры келип калдың. Анан келгенден кийин биз мурунку чыгарылышыбызда Элистан деген коногубуз менен сүйлөшкөндө, ал башында келгенде өкүнгөм деген сыяктуу ойлорун айткан да. Башында келгенде ожидание реальность болду. Жаккан эмес мага анча депчи. Сен биринчи келгенде кандай сезимдериң болду эле? Жакканбы биринчи көргөндө эле же сенде деле ар кандай ожидание реальностьтар болгонбу? Ошолор боюнча айтсаң, биринчи келгенде окуяларың боюнча. Мен эми Турцияны 2 жыл окуйм деп жүрдүм да. Анан келгенде өзүм менен кошо кыздар менен келдим. Компания менен келдим. Компания менен келгенде өзүм менен кошо 4 кызым бар болду. Өзүм менен 4 кыз. Келгенде эле мындай башыбызга бир проблема менен түшүп калдык бизчи. Анан Турцияны Измирди караганга да мындай баалыбыз жок болду да. Документтик түрдө аябай проблемабыз көп болду. Үй жактан дагы мындай алдап кетүү да болду. Ушундай болгон мындай моменттер болуп калды. Ошондуктан мындай өкүндүм деген да болгон жок да. Менде мындай ой болду. Бул чечимди өзүм кылдым. Бирөөгө өкүндүм деп да айта албайм дедим да. Эгер бул менин тандоом болсо, мейли, унчукпай өзүм акырын көтөрүп кетейин деген сөз болду. Анан азыр Кудайга шүгүр. Азыр жагып калды, кайра? Жок, башынан эле жагып жүрөт. Жагып атат, Жакты, жакпайт деп деле айта албайм. Маани берген эмессиң башында келгенде. Шаарга дагы, элдерине да маани берген жокмун. Чын иштерим бүтүп кетсе экен дедим да. Бүтүп кетип, ушул жактан окуп бүтүрсөм экен, Кудай буйрса дедим. Жакшы. Ушу Турциянын сага жакпаган жактары барбы азыркы учурда? 2 жыл болду уже келгениңе. Ошо 2 жылдын ичинде эмнелери жакпай атат сага? Эмнелери жагып атат? Плюс минустарын айта кетсең. Кайсы жактары жагып жакпай атат, азыр баарын айтып салайын. Атып кетпестер мени эч ким. Адамдарын айтсам, бул эми адамга жараша. Мен оюм боюнча мындай да, сен өзүң кандай адам болсоң, сени да ошондой адамдар курчайт дейт да. Ошол себептен адамдар боюнча эч кандай бир эмем да жок. Жаман оюм дагы жок. Шаары болсо, шаары жакшы, баары жакшы. Жамандагым да келген жок, чын баары жакшы, Кудайга шүгүр. Жагат, Жагат о, сага жагабы? Мага да жагат. Эмелер боюнча сурайын, эми Турцияга келдик, өзүң жөнүндө айтып бердиң. Келечек боюнча сурагым келип атат да сенден азыр. 10 жылдан кийин өзүңдү кандай көрөсүң? 10 жылдан кийин каякта болосуң? Азыркы Бегимай 10 жылдан кийин кандай Бегимай болуп өзгөрөт? Ошолор боюнча айтсаң. Азыркы Бегимайды айтайын. Азыркы Бегимай билимге аябай суусап турган маал.
азыркы Бегимай билимден дагы аз деп айта алам. Мисал катары мен билимди азыр гана баштадым. Ошондуктан буну билем, тигини билем, буну айта алам деп да айта албайм да. Ошол себептен азыркы Бегимай бүт жашоосун эми гана баштап, барагын ачып, эми гана мындай биринчи строчкасын жаза баштады десем болот да. Анан 10 жылдагы Бегимайды ушул видеого мен дайынданып келгем атайынчы. Боёнуп жасанып 10 жылдагы Бегимай көрсүн ушуну деп. 10 жылдагы Бегимайды азыркы маалда мен англис тили менен түрк тилин да үйрөнүп келатам, эки тилде. Ушул эки тилди кенен тилде ачып сүйлөп кете алган Бегимай деп элестетем. Жана ошондой эле өзүмдүн келечегимде мен өзүмдүн семинарымды алгым келет, семинар ачкым келет да, мисал катары адамдаргачы. Менин жанымда жүргөн досторумдун, азыр мен менен кошо келаткан досторумдун дагы келечеги бар болгонуна ишенем да. Анан аларды дагы мындайча айтканда бир чогуу отуруп семинар өткөзгүм келет башка адамдаргачы, как коуч катары, мисал катары. Же болбосо азыркы маалда көрүп атасың го адамдарды билим алып, билимин адамга да таратканынча, өзүнүн ичине эле кантип койбостон. Ошол ичимде болгон билимимди дагы адамдарга тараткым келет. Бирок таратканда дегенде курс сатайынбы? Курсумду сатайынбы? Болот, эмнеге болбойт? Эме кылгым келет десем болот. Азыркы мисал катары сен азыр YouTube'дан ачып атасың го блогтучу, кыргыз тилинде ачып атасың. Мен өз блогумду англис тилинде ачып кетким келет да. Себеби англис тили дагы мындай интернациональный болгон язык болгондуктан башка өлкөлөрдөн дагы адамдарга жеткиргим келет да. Тек гана СНГ адамдарына эмес, орус тилине же кыргыз тилине эле басым кылбай, башка өлкөлөрүнө да кылгым келет да. Башка дүйнө, башка элдер да билсин депчи. Себеби балким башка дүйнөдө балким бир кызга билим жөнүндө деле билбей жүргөндүр. Мен мындай, кандай десем, өзгөчө кичинекей балдарга аябай басым кылгым келет да. Билим керек депчи. Билимди көрсөткүм келет. Себеби мындай ойлоп калышат да кээдекилерчи, эми кыздын барар турар жерим күйөө депчи. Барар турар күйөөсү болсо деле балага деле билими бар эне керек да. Туура. Мындай ошону да жеткиргим келет да адамгачы. Эркек балага эле эмес, кызга да басым кылга билимден депчи. Анан ошол себептен өзүмдү болочок маалымды, өзүмдүн клиникамды, өзүмдүн жеке ишимди баштап кеткенге ишенем. Пландарымды айтыштан бир аз уялатам негизи. Өзүнүн эл аралык клиникасын, эл аралык семинарларын, курстарын өткөн ийгиликтүү Бегимай элестетесиң 10 жылдан кийин. Ооба. Буюрса ошол Бегимайды көрүп, чын эле Бегимай 10 жыл мурун ушинтип айтты эле, чын эле андан да аябай көп болуптур. Өз негизи жашоомду мен СНГдан элестете албайм да, келечек 10 жылымдычы. Европадан өзүмдүн балдарымды, өзүмдүн жашоомду дагы Европадан көрөм. Мисал катары азыр психологияны Турциядан өтүп атам, бирок магистратура, докторантурамды дагы Европадан дагы улантып кетүүгө бир кыялым бар десем болот да. Кыял десем болобу же максат десем болот го дейм. Анан атайын ушака сүйлөп коеюн, анан 10 жылдан кийин көрөм го Бегимай эмне кылганын. Жакшы, кыялдар орундалат. Буюрса мен дагы ишенем 10 жылдан кийин сен көргөн, сен айткан Бегимайды 10 жылдан кийин ошентип көрөбүз деп. Чоң рахмат. Биздин кийинки бөлүгүбүз рандомдук суроолор бөлүгү деп аталат. Башкача айтканда мен коногубузга өзү билбеген ар түрдүү жанрдагы 10 суроону даярдап койгом. Ал суроолорго Бегимай жооп берет. Андан кийин Бегимайдын дагы мага 10 суроосу бар. 14. 14 суроо даярдап келиптир. Ал мага өзүнүн мен билбеген суроолорду берет. Суроо жооп бөлүгүнө кеттик. Мен баштайын, Биринчи суроо Бегимай сен үчүн. Мындай сен 3 тандооң бар да. Сен үчүн кайсынысы маанилүүрөөк? Биринчиси акча, атак, даңк же Биринчи акча, атак, даңк же сулуулук. Үчөөнүн бирөөсүн тандашың керек. Кайсысын тандайт элең? Акча. Акча үчүн эле.
жооп бердиң акча. ооба, акча бар болсо атак даңкың болот, акчаң бар болсо сулуулуң болот туурабы, операция менен жасатып аласың. Демек акча. Акча. Окей. Кийинки сурообуз Бегим айга. Желектин өзгөрүшүнүн оюң кандай? Биздин желекти өзгөртүп салышпадыбы? Ушул суроону эчтеке дей албайм. Чын жамандагым да келбейт, жакшы да көргүм келбейт. Оюңча өзгөртүш керек беле, керек эмес беле? Өзүм эми политикалык жактан кызыкпагандыктан, политикалык адам болбогондуктан кийин анын эмне мааниси бар эле деген суроо бар да мендечи. Мааниси бар беле ошол желекти өзгөртүүнүн ушунчалык, себеби бизде андан да тышкары проблема мындай көп десем болот Кыргызстандачы адамдарда. Анан мисал катары бир жолу бир видеону көрүп калдым. Окуучулар 3-4 класстан баштап, 3 класстан баштадым сен окууңду англискийден. 4. Мисал катары дейин. 4 класстан баштап 11 класска чейин студенттер англис тилин үйрөнөт, орус тилин үйрөнөт. Бирок эмнеге ошончолук деңгээлде тилин үйрөтө албайт деген мисал катары ошондой глобалдуу проблемалар неге чечилбейт деген суроо. Анан бул жактан желектен анан өңү болуп кетти. Өң анча эмес экен, анан элдер мынтип ойлоп калат экен, анан мынтип калат экен деген ой менен эле жөн өзгөртүп салышты да. Бул жактан мындай логикалык жактан мындай туура эмес деп ойлойм. Туура эмес, каршысың. Жамандабайын деп тур, жамандап салдым Жок. Ар ким өзүнүн оюн айткан укуктуу да, бул политика жак эмес, биздин жарандык эмебиз да. Анткени ал желек ак үйдүкү эмес, биздики, кыргыздардыкы. Биздики. Ошон үчүн жакшы болсо жакшы, жаман болсо жаман деп айтканыбыз туура эле. Мен да кече эле жамандагам желек боюнча. Кийинки сурообуз. Болочоктогу жолдошуң кандай сапаттарын болушун каалайсың? Кандай киши болуш керек? Кече Марлен менен сүйлөшүп аткандачы, мен Марленге мынткем да, Марлен мындай суроолорду бербей эле кой депчи. Десем анан карабайсың, кайра тартып келиптир да ушунун баарын сурабатчы. Баштайын анда күйөөмдөн мен 3 кандай десем, талап кесип, кандай болуп калат? Сапат. Сапат, молодец. 3 сапатты аябай карайм. Биринчиси бул адамгерчилик. Адамгерчиликтин ичине көп нерсе кирет, билесиң да. Ооба. Адамгерчилик, экинчисинен билимдүү. Жана үчүнчүсүнөн бул мотивация болбогондо дисциплина деп ойлоймун. Мисал катары эгер адамда адамгерчилиги бар болсо, кече өзүң деле айтып калдың го. Эме депчи, адамгерчилиги жок адамдын билимди ала албайт депчи. Билим алганда эмне пайда деген да? Өзүнүн алган билимин кимге тарата алат? Адамгерчилиги жок болсочу. Ошол себептен ушул 3 сапатты аябай жакшы карайм го дейм да. Бирок эң биринчиси бул адамгерчилик. Ошол 3 сапат болушун каалайсың, Анан адамда мындайча айтканда негизи мотивация учуп, өйдө барат, ылдый түшөт, негизи эле билесиң да. Негизи адам түн ортосунда эле ушинтем дейт, анан эртең менен туруп алат, баары жок. Анан ошол себептен дисциплина керек деп ойлойм да адамгачы. Улантыңыз сурооңузду. Чоң рахмат, эң сонун суроо жооп болду. Келип туруңуз. Келип туран, Кийинки сурообуз. Акыркы жолу качан ыйладың эле жана эмне үчүн ыйлагансың? Акыркы жолу негизи жакшы эле ыйлайм менчи. Бат эле ыйлап турам. Бирок эсимде калып калган ыйлоомду айтайын. Акыркы жолу эмесчи. Акыркы жолу бул сабактан болду негизи, экзаменден өтпөй калганманчы. Экзамен өтпөй калгандыктан ошол маалда өзүмдү ушундай бир акылсыз адам сезип калат экенсиң. Мындай негизи андай маалда адам өзүн жубатыш керек да. Бирок жубаткан ордуна кайра өзүмө тептим да. Анан ушул экзамен үчүн аябай мындайча айтканда стресске түшүп калдым го дейм. Экзамен үчүн ыйладың акыркы жолу, Ооба. Экзаменден ыйлабай жүр. Кийинки суроого өтө берели. Сен жөнүндө кино тартылса, атын эмне деп коймоксуң? Кандай жанрдагы кино болмок? Комедиябы, драмабы же аралашпы? Кандай жанрдагы кино болмок жана аты эмне болмок кинонун? Негизи мен өзүмдүн жашоомду мындай каармандар болот го. Ача албайсың, мындай түшүнө албайсың да каармандычы.
эмне деген каарман, же жакшы тараптагы каарманбы, же мындайча айтканда терс каарманбы деп да айта албайсың да. Мындай антигерой десем болот го дейм. Антигерой болмокмун. Анан кандай жанр коймокмун? Жанр койгондо бир хоррор эмес, мистика болмок го дейм. Мистикалык жактан, романтика кошула алмак эмес, кошулгусу келсе дагычы. Билбейм, мындай режиссерчу кинодон кийин элемтип жазып коет го, 10 жылдан кийин бул каармандын жашоосу мындай болуп бүттү депчи. Ошентип эле жазып коймок го дейм да, сүйүү боло алмак эмеспи дейм да. Кааласам дагычы. Кинонун аты кандай болмок? Жакшы суроо экен, жакшы. Белгисиз бир дүйнө болмок болуш керек. Белгисиз бир дүйнө. Белгисиз бир дүйнө. Уланты суроңду. Мен ойлойм, жана айтпадыңбы, сүйүү кааласам да кошулбаса керек деп. Может, мындан кийинки жашооңдо сүйүү келип калса, ошо киноңо сүйүү кошулуп калса керек. Негизи кинолордочу бүт эле кино эми здоровый отношения эмес да. Мындайнан эгер мээң бар болсо, карайсың да, бул токсичный отношения турбайбы депчи. Балким кыздын акылы жоктугунан жөн эле бир балага ашык. Ошол себептен билбейм. Сүйүүнү кошсо здоровый отношения. Мындай эки адамдын дүйнөгө болгон таарынычы жок сүйүүнү каалайт элем да. Болсо дагычы. Киного дагы, өзүңө дагы. Кино вряд ли болот. Бирок өзүмдүн эле жашоом кино болгондуктан кийин ооба. Дүйнөгө таарынычы жок адам. Эң сонун. Кийинки суроо. 6-чы жашооңдо аябай 6-чы жашоо. Жок, 6-чы суроо. Жашооңдо аябай күлкүлүү окуя болгонбу? Эң күлкүлүү деп эстеген окуяң болсо айтып берчи, чогуу күлөлү. Суроомду баштайын, Марлен күлсүн. Макул, баштайын кайра окуяны. Окуя мынтип башталган. Кичинекей кезимде менин жанымда эми бир туугандарым жок болгондуктан, аябай грустно окулуп кетет экен. Макул. Тиги эми үйдө мамам жумушта жок, атам жумушка кетейин деп аткан. Анан атам күндө эми сакалын алат да. Алып, анан атамдын сакалын тип карап калчумун да. Анан ошол маалда дагы балдарда мода башталган. Каштын ортосун кесе монда алып салат го, теңин. Теңин дегенде монун ортосуна алып калчу. Сен түшүнсөң болду. Түшүндүм. Анан атам кетти. Мамам жок, көкөтөң жок. Жашоонун жыргалы башталат да анан. Анан ошондон акырын барып атамдын бритвасын алып анан эмне кылам? Кырынам атамды туурап. Кырамын бул жактын. Каякта мен мыкты кырамын, кырамын. Калп эле күлүп атасың, күлкүң келген жок сен. Жок, башка нерсе күлкүм келет мени. Анан аны кырып, анан бритваны жөнө коп коймок билем жалгыз. Баягы куш иштесин да дагы. Анан каш койдум. Анан кашым ушунда туруп, эчтеке жок калды бетимде. Анан колумда эмне бар? Пластмасс не деп коет? Карандаш боелуп турган. Фломастер. Фломастер. Анан фломастер менен Неде, фломастерби? Фломастер менен анан көзүмдү боёйм фиолетовый кылып. Оозумду эмне кылып боёйм, өзүм деле билбейм, эсимде жок. Анан ошол маалда анан чачымды моягыма байлайм, монда кыйшайтыпчы. Негизи биякта байланыш керек да, бияка байланат. Мода болгон анан баш кийим байкемдин, атамдын инисинин баш кийими болчу. Мондай черно-белый болгон бир баш кийим болчу да. Француженка дегенде болчу. Ал белесиң, баш чачым мыякта байланса, ал баш кийим биякта кыйшайып турат. Биякта кыйшайган баш кийим, биякта өзүм кыйшайган чачым. Анан ошентип, анан ал маалда түштөн кийин английский курска барчумун. Ал курста менин мамам мугалим болчу да. Анан ошол маалда анан тип чукулап телефондон эмес, ноутбук эмес, компьютер менен анан колдонуп турса, анан мен келемби? Анам тип карайт. Караса ким?
мен Шапка кыйшайган. кыйшайган чач менен тиіп карап турам. Жок. Мамам кеудеси мондай го. Анан мондойдон колумду алып алып туруп анан туалетке барып туруп дулкуңдап чачымды байлап бетимди жууп. Ошондон кийин өзүмдүн сабагымды алдым го дейм, себеби деген мен аябай эле катуу коркутуп койду да. Эгер ушинтип кырынсаң, атаңдыкындай сакал өсөт депчи. Анан элестет 3-4 жаштагы кыздын кайсы бир максаты, кыялы болсун турабы сакал. Ошондон кийин достошпой калгам. Бритва менен достошо албай калгам да. Азыр бритвадан коркпайсызбы? Жок, андай суроолорду бербе да сен. Макул, чоң рахмат. Үйгө барып алып күлөйүн, азыр күлгөнгө болбойт, эстеп алыпчы. Кийинки сурообуз. Мындай серьезныйраак суроо болсун эми. Кыргызстан аялдар үчүн кооптуу өлкөлөрдүн катарына кирет да. Дүйнө боюнчачы. Аялдар үчүн кооптуу өлкөлөрдү мындай Скандинавские страны. жок, Кыргызстан. Кыргызстан аялдар үчүн кооптуу мындай коркунучтуу өлкөлөрдүн катарына кирет да. Мисалы Кыргызстан. Көптөгөн окуялар болот, мисалы Асел деген кызыбыздын мурдун кескилеп салып, дагы зордук зомбулук болуп, кыскасы аялдар үчүн кооптуу, коркунучтуу да. Кыргызстан коркунучтуу сен үчүн. Аялдар үчүн. Тамаша. Анан ошонун себеби эмне деп ойлойсуз? Эмне үчүн аялдар үчүн коркунучтуу? Эмнеге аялдарга ушундай башкача мамиле жасалат? Ошонун себеби кандай сиздин оюңузча? Мен ушул суроону өмүр бою күткөм. Ушул маал менин звездный часым окшойт. Негизи кичинекей кезден эле ата-эне эркек баланы, бул өзүмдүн жеке оюм деле айтып кетейин. Кичинекей кезинен баштап эле кичинекей эркек балага өзгөчө бир мамиле болот да. Мен өзүмдүн тууган тараптарымдан деле көрүп калчумун, мисал катары, бул эркек бала, буга деген жакшы мамиле кылыш керек да, бул эркек бала депчи. Мисал катары, бутабушный жактан, үй тазалоо жактан эркек балага мындай кичине эмерээк, бошураак мамиле келет да. Анан мындай баланын эрте жашынан эле самооценкасын көтөрүп салган десем болот, эркек баланынчы. Самооценкасы өтө эле көтөрүлүп кеткен. Кыздардыкы болсо мындай, кандай десем, бутабушный жактан кызды аябай мондай катуу карматкан, бирок билим жактан эмес десем болот да. Билимге эмес, оокат жактан тыңыраак бол дешет, мисал катарычы. Мындай барган жериңен мени уят кылба деген сөз болот го кызгачы. Билим жактан кызга айтты үй бүлөсү. Эч ким айтпайт дагы. Анан ошол себептен дагы кандай десем, психологический жактан дагы ата-энеси кызды ушунчалык деле эркек баладай көтөрбөйт го дейм да. Мындай кыз өзүнүн керектүүсүн билбестен чоңоёбу дейм да. Өзүнүн керектүүсүн билбегендиктен. Анан кандай десем, ошол себептен аялдарга көп зордук зомбулук, бул жактан үй бүлөдөн го дейм да, себеби кыздын үй бүлөсү дагы кызды барктай билбегендиктен дейм да. Психологиялык тараптан кыз өзүн дагы ата-энеси эч ким аны сыйлабагандыкты көрбөгөндүктөн кийин, сыйлоону көрбөгөндүктөн, мен кыргыз тилим өлө кулап баратат, сыйлабандыктан өзү да билбейт го дейм да, өзүн кантип сыйлоону билбестичи. Мен кыргыз тилим бир аз түшүп атат. Эч нерсе эмеспи, эч нерсе болбосо эле болду. Демек, ошол кичинекей чагынан баштап эле кызды, баланы сепарация кылып, өзүнчө балага жакшыраак мамиле кылып, кызды басынтып, сен үйдө отур, тиякта сен бияка отурушуң керек, чыкпашың керек деп башкача мамиле жасаган үчүн кийин чоңойгондо дагы эркек өзүн жогору көрүп, аялды басмырлайт дегиңиз келип атат, Негизичи адамга ата-эне өтө эле бир мээримди да бербеш керек дейм да. Мээрим дегенде сен биздин ханышабызсың, ты принцесса, ты наша королева деген сайын, ал кыз же бала окууга барат дагы, мен королевамын, мен ханышамын дейт дагы, анан башкаларга мага ошондой ханышага кылгандай мамиле кылгыла дейт дагы, аягында эмне пайда болот, мындай высокомерие пайда болот го дейм да. Высокомериянын кыргызчасы кандай болуп калат? Текебердик. Текеберлик пайда болот да, бирок
кичинекей балага дагы текебердүүлүк эмес, эмени үйрөтө билиш керекпи дейм да, адамгерчиликтүүнүчү. Ошол маалда дагы адам өзүн да сыйлай билсе, ушундай деңгээлге жеткирбейби дейм да. Себеби аял кишилер ушул зордукту көтөргөн сайын ким колдойт? Эч ким колдобой турабы? Азыркы биздин жашоодо мындайча айтканда насильник эмес, жертва күнөөлүү деп келинет да бияктачы. Ошол себептен аялдарга самовнушение келет. Значит, это я спровоцировала, значит, их депчи. Значит, во всем это я виновата депчи. Мындайча айтканда самовнушение менен жертва начинает думать, что это он виноват, она виновата или он. Ошондуктан бул жактан психологиялык тараптан дагы бир аз эме десем болот да, проблема. Бирок бул тек гана бизден эмес, Кыргызстанда эмес, бүткүл эле СНГда десем болот. Европа жактан эми эчтеке дей албайм. Ал жактан өсүп көрбөгөндүктөн. Бирок Кудай буйрса, Европада болсом, анан өзүм жеке оюмду айтам, Жакшы, чоң рахмат. Кийинки сурообуз дагы өзүңүз жөнүндө болмокчу. Ушул күнгө чейин эмне кылганыңа, анан эмне кылбай койгонуңа өкүнөсүң? Жана деле айтып кеттим го, 18-19 жашымда мен көп нерсеге жетишишим керек деген бир максат бар болчу мендечи. Мисалы катары азыр көрүп атасың го социальный сеттерде. Мен 18 жашымда туруп ушунча миллионду топтоп салдым. Мен ушул жашымда мындай акцент жашка турулат да. Мен ушул жашымда туруп ата-энемди бияка алып бардым, өзүм биякта болуп келдим деген суроодо, ошол суроодон мындай адамга самооценкасы түшө баштайт экен адамдын аябай эле. Анан мен эмне кылдым ушул жашымда деген суроо болчу да мендечи. Анан ошол себептен окуган маалымда мен аябай эле көп нерсеге өзүмдүн жеке ишимди ачып кеткенге аябай эле аракет кылдым. Бирок жаш келген сайынбы же акыл келе баштадыбы, бунун баары эмне үчүн деген суроо келди да магачы. Эгер өзүңдүн жашооң менен шүгүр деп жашасаң, болду да. Эмнеге, кимге ушунчалык кому ты хочешь это все доказать деген сөз чыкты да менин башымачы. Эгер мындайча айтканда бизнес ачкың келбей, өзүң үчүн жашагың келе, жаша болду. Өкүнүчтөрдөн жок, өкүнүч дей албайм. Тек гана ошолор менин жашоомо бир сабак болду го дейм да, акыл тараптанчы. Демек ошол 18 эрте жашыңызда өзүңүзгө жүктүү жоопкерчиликти жүктөп алганыңа, мындай ата-энемди тигиндей кылышым керек, мындай кылышым керек деп өзүң аябай чоң жоопкерчилик жүктөп алганың үчүн өкүнгөнсүң. Бул кылганың, ушул кылганыңа өкүндүң. Эмне кылбай койгонуңа дагы өкүндүң. Мондай кылсам болмок депчи. Ушул өкүнүч жактарыман ушул ата-энеме негизи рахматымды айтам. Себеби ата-энем ушул негизи эле жакын адамың ушундай сөздөрдү айтса, жүрөгүңө тиет, анан жүрөгүңдөн кийин ушунун баары таарынычы, ушул болгон эмелериң кандай айтсам? Кандай деп айтсам болот я? Ношаларым, те ноши, которые я носила при себе, эме болуп калат экен да, ата-энең айтканда деп калат экенсиң. Негизи болот го башка адамдар айтса мындай жетпейт адамгачы. Бирок жакын адамың айтса, жүрөгүң ушундай жылуу тиет да. Анан каалай турган нерселерим көп. Аябай көп. Уктуң да өзүң деле. Ооба. Уктуң да, сен уксаң эле болду. Түшүндүм, чоң рахмат. Кийинки 9-суроого келип калдык. Жок деп айтуу сен үчүн кыйынбы? Мисалы, бирөө бир сунуш айтты, бирөө бир жака чакырды, же бир нерсе жардам сурады, эгер сага жакпай атса, же сен ага убактың жок болсо, жок кыла албайм, башка ишим бар деп жок деп айтып коюу сен үчүн кыйынбы же оңой эле айтып кое аласың бааны? Негизи мага аябай эле оңой келет мындай жок деп айтышчы. Бирок менин досторум бар, жок деп айта албайт, ооба дей берет да. Анан мындай менде кээде ушундай суктанып кетем да ушул адамгачы. Ушунчалык мындай жакшы, мындай кандай десем, добрый дейсиң, боорукер деп. Боорукер деп кетем да, себеби менде андай жок, андай сезимчи. Жок десем жок дей берем да. Бирок менде бир эмем бар, мисал катары мурунда бар болчу. Аны айтпай эле коеюнчу, ал башка тема.
улантыр. Макул демек жок деп айтыш оңой эле экен, Мынтип бирөө тарынып калабы, жок десем азыр капа болуп калабы деп ойлоносуңбу? Негизи мен аябай бетменен бет сүйлөгөндү эле жакшы көрөм. Мен азыр мына жаныма келди. Айдай деген мен менен чогуу жашаган жакын адамым. Анан кээде бири бирибиз менен мындай түшүнбөстүк болуп кетет да. Анан түшүнбөстүктөн анан Айдай жанына барып алыпчы бир нерсени айтам да. Анан Айдай анан мындай өзү жоош кыз да. Макул деп калат да. Анан эчтекени айтпайт да магачы. Туй мага эчтеке айтпайт бул кыз да. Кайра жанына барып алып. Айдай дейм да. Айт депчи. Айт катпа, мен сени ичиңде окуй албайм да. Эмне болуп атасың? Айт дейм. Кайра макул деп баштайт анан. Демек мынтип капа болдуңбу, болбодуңбу деп монтип чакырат. Кел бияка отур. Эмне болду деп коркутат экенсиң. Эми коркутпайм, эми адам катары сүйүү, эми ачык сүйлөшкөн жагат, Эми Кудай ушунчалык бизге тил бергенден кийин тилди дагы туура колдоно билелик да. Эң жакшы. Сонун акыркы жыйынтыктоочу суроо болсун. Азыр психология окуп атасың да, университеттечи. Анан эгер психология деген кесип жок болсо такыр эле, же болбосо негизи эле психология жок болсо, андан башка кайсы кесипти окумаксың? Психологиядан сырткары кайсыл кесип сага дагы жакыныраак келет өзүңө? Бул жактан эки эмем бар, эки бөлүмүм. Биринчи бул бизнес тараптан болмок. Бизнес тарап болгондо бул жактан уже адамдын каалоосу эмес, мындайча айтканда осознанный выбор эле болмок да негизичи. Бул жашоодо адамга эмне маанилүү? Акча маанилүү да. Акчаң болсо, ден соолугуң мындайча айтканда бүт нерсеге ала аласың, жетише аласың. Сен жана айтып кеткендей барк данк, сулуулук депчи, барк данк туура айттым го? Атак данк. Кечирим сурайм, атак данк. Мындай бизнес тарапты таандамакмын дейм. Бул жактан уже жүрөгүм кааламак эмес, менин уже осознанный выборум болмок да. Здравый смысл десем болот. Экинчи тарабым болсо, уже биякта здравый смыслым өчүп калып, жүрөгүм тандаса, дизайн интерьерди тандамакмын. Себеби өзүм мектепте окуп жүргөндө вышивкага аябай кызыкчумун да, кийимдергечи. Мындай, ушундай кийим болсо, мындай не типичный, необычный болгон образдар болот го. Ошондойлорго аябай кызыкчумун. Бирок мектепти бүткөндөн кийин ал оюм бүтүп калды эмнегедир. Психология тарабына бурулуп кеттим да. Сизге кызыктуу болдубу, Марден байке? Ооба, сонун болду. Мен башка нерсе күтүп аткам, может, тилчи болобу, мугалим болобу деп. Анан бизнес менен тиги дизайнерликти күтүп. Эмнеге сиз антип ойлодуңуз? Неге антип ойлодуңуз? Анткени билбейм, мен ошентип ойлопмун да. Аябай грамматикалык жактан аябай туптуура айткан адам бекен дедиңби? Жок, андай эмес. В смысле андай эмес? Сен мени ошондо эме деп салдыңбы? Сапатсыз адам деп салдыңбы? Жок, мен сени башкача жактан көрдүм. Кайсы жактан көрдүң? Мугалимдик тараптан. Оң тараптанбы же сол тараптанбы? Жок, кийинки сурооңузду берсеңиз болот. Мен дагы кече Марленге атайын суроолорумду дайындап келгем. Суроолорум эми жөн эле тараптан ичип салдыңбы, чегип салдыңбы деген суроолорум болбосун деп суроолорумду дайындадым. Эми бул суроолорумду сиз жооп бересиз го деп ишенем. Сизде мындай болду эле? Сенде? Сенде. Бир адамды биринчи көрүп, ушундай көрө албай, жаман көрүп, жинденип, анан эле кайсы бир күнү эле эчтеке болгонсуң эң жакын дос болуп кеткенсиңер. Андай адам жок. Мындай бир көргөндө эле аябай жаман көрүп, жиним келген адам болгон. Ушунчалык депчи. Бирок кийин аны менен дос болуп кеткен күнүм болгон эмес. Типа аны Инстаграмдан көрүп калгам. Анан алып барган, мисалы, влог алып баргандары, видео чыгаргандары мындай аябай жаккан эмес да мага. Эмнеге жаккан эмес? Мындай жөн эле мындай айрым мындай не видео десем, мааниси жок эле, эптеп эле бирдеме оюна келген чыгарып койгон бир видеолор. Анан мага сен болтосуңбу азыр? Жок. Мен эмес. Мага эң жакпаган жери ошол жазгандар аябай туура эмес да. Тим эле мынтип акыл үйрөтүп,
деген кыргыз деген мындай болуш керек, анан адам деген мындай болуш керек, анан билим деген дүйнөнүн эшиги, билим алыш керек, тил үйрөнүш керек деп ушинтип өлө видеолордо айтып тимели укмуш сүйлөйт. Элементарный жазууларды өлө ката жазат. Любой ар бир сөзү чоң тамга менен башталган эреже бар го, жазуу эрежеси. Могу биринчи сүйлөм башталган чоң менен башталат, анан мынтип болот, анан точка коюлат, өзүнчө жазыш керек, өзүнчө. Эми башка адам айтса, жазса мейли, тимели ушинтип акыл үйрөтөт дагы. Анан элементарный сөздү туура жаза албайт да. Анан ошону көрүп мен аябай жиним келип деп монтип салгам. Анан бирок аны менен дос болуп калган эмесмин, дос болгум да келбейт. Андай болуптур сенде. Бирок жаман көргөн адам менен дос болуп калган болгон эмес. Макул. Эми болду эле сенде мындай өзүң сознательно, осознанно чечкен бир эмең болду эле, кандай айтсам? Decide кандай болот? Решениең. Чечимби? Бир чечимиң болду эле. Азыркы малга чейин ушундай бир жашооңду да өзгөртүп кетип турганчы? Бияка келишиң го дейм э? Же бул деле аябай эме эмеспи? Менде көп эле чечим мышык келе атат кайра. Мага келсе жакшы болот эле. Чочуп кетпейин дагы. Мен Чечим, менде көп эле чечим болот. Дээрлик бардык эле жашоомдогу көп чечимди өзүм кылам. Бирөөдөн сурабай элечи. Анан эң чоң чечимим ошол Турцияга келген болушу керек. Анткени калгандар майда чүйдө эле чечим, тияк бияка окууга тапшыруу болсо, өзүм өлкөмдө туруп эле чет өлкөгө чыгам. Монтип өзүм чыгып, монтип окуйм, тияка өз күчүм менен барам дегеним эң чоң чечим болсо керек менин оюмча. Азыр бир суроо берейин, бул эме жактан да бир билбейм, башкача суроо болот го. Бирок сүйүү деп жана мага суроо береттиң эле. Мындай без контроля өзүңдү билбечүдөй сүйүүдөн коркпойсуңбу же коркосуңбу? Ошондой. Корком, аябай корком ошондон. Эмнеге дегенде, мен көп эле Инстаграмдан айтам да. Мисалы, быйыл 2024-жылда анан бир блогер жазып койгон экен. 2024-жылга өзүңөргө эмне каалайсыңар, эмне каалабайсыңар деп. Мен каалабайсыңар деген сразу айткам. Мен сүйүү каалабайм депчи. Анткени башың айланып, бүт жумушуңду, бизнесиңди, башка карьераң, башка нерселерди таштап, только ошону эстеп, моминтип башың айланып жатып калат го. Ошондон корком, ошондон качам. Ошол бака эстеп койгом да. Мындай бир нерсе коюп койгом, иши кылса сүйүп калбаш керек, сүйбөш керек, сүйүү деген болбош керек деп монтип качып, дайыма ошенткен аракет кылам, анан корком. Ооба. Сен ошондо акцентиңди эки жака бура албайсың, бир эле адамга бурулуп калат экен да сеники, туурабы? Эми биз ар кандай деп айта бергенибиз менен сүйүү келгенде өзгөртүп кетет деп угабыз го. Типа сүйүү келгенде башы айланып калып, бар жакча таштап, ата энесин унутуп, только сүйүп калды деп. Ошо мен да ошентип ойлойм. Ошентип калбасам экен деп корком да. Анан бирок жанакында адамдар бар го, сүйүүнү дагы, жумушун дагы алып кетип, эртең менен туруп иш кылып, түшкө чейин машыгып, анан түштөн кийин сүйүп, кечинде дагы башка нерсе болуп. Бирок мага мен анте албасам керек деп ойлойм. Ага мондай күчтүү адам болуш керек да. Ошондо сен качан үйлөнгөн атасың мынтип отурсаң? Эч качанбы? Жок, мен өзүмө сүйүүгө убакыт бергем. Даярмын дечи? Жок, 25-ке чыкканда монтип өзүмө будильникти монтип жандырасың го. Сүйүүнүкүндө сүйүү деген монтип жандырып коем да. Типа эми 25-тен кийин сүйүп баштасаң болот депчи. Эми анда өзүң телеграмдан дайвинчик түлесиң да. Ошону ачып турбайсыңбы анда? Буюрса. Сүйүү башталды деп. Сүйсөм болот андан кийин деппи? Может быть. Бирок мага сүйүүдөн мурун башка нерселерди кылып, башка нерселер монтип аткарылгандан кийин, галочка коюлгандан кийин анан сүйүүгө монтип жандырам деп өзүм сөз бергем. Ошондой. Вакансия ачылды дейт турбайсыңбы? Негизи көп байкайм, китептерди да жазып каласың. Китеп негизи китеп менен кызыкчуу адам болосуң да сенчи, мен көз алдыма. Бирок ошондойсуң мен билбейм. Тамаша, ошондойсуң. Таарынып калдың окшойт э? Жок. Жокпу? Жок. Анан мындай негизи эле жашооңдон, адамдардан же китептерден кайсы цитата мындай бир маанисиз болсо дагы билбейм, бирок сенин акылыңда, сенин жүрөгүңдө ушундай бир кармап калды. Кайсы бир цитата?
же кайсы бир сөз же кайсы бир кыймыл? Китептерден же жөн эле жашоодон, Негизи эле балким китептерден же өзүңдөн. Негизи китеп окуп атканда көп жерде монтип чийип коем. Анан көп эле цитаталар бар. Бирөө деп муну айта албайм. Анан азыр оюма келгени мындай болуп атат. Зона комфорттан чык деген китеп бар. Выйти из зоны комфорта деген. Ошону окуп атканда мындай жер окугам да. Типа сен миң аракет кылсаң деле, өзүңкү болбогон нерсеге аракет кыла берсең, аябай эң бесполезный нерсе ошо. Типа сен өзүңкү эмес кесипти тандап алдың, же өзүңкү эмес жумушту тандап алдың. Анан мен ушу болом деп эле аябай аракет кыла бересиң да, убактыңды, энергияңды, акчаңды баарын кетирип ошол жака. Мисалы мен мугалим болом деп университетке тапшырып 4 жыл аябай жакшы деңгээлде окуп, мугалимдикти ошол кесипти бүтүп диплом алгандан кийин, бул меники эмес экен деп койгон эң жаман деп ойлойм да. Аябай жөн эле убактыңды эмес, энергияңды полный нерсе кетирген. Ошону эстеп кеттим азыр. Типа өзүңдүкүн табыш керек. Анан кийин ошого жараша кыймылдап аракет кылып башташ керек. Жөн эле маңдайыңа келгенди эле кылышым керек дей бербей. Эми бир табышмак берейин сага. Ошол табышмакты табарып кенсең. Бирок орусча айтайын. Кыргызчасы кандай болот билбейм. Что можно приготовить, но нельзя съесть? Лавровый листпи? Кандай лавровый лист? Тамакка кошуп турган жебейсиң да аны. Жок, ал эмес. Жасайт го. Бирок логичный ответ. Ушундай суроо бар кыргызчада да, типа. Бышырып жей албайсың, бирок жебейсиң. Ооба. Менин бышырып. Билбейм. Эгер комментарийден ушул суроомо жооп берсеңер, Марлен Борубаев силерге эмне кылып берет? Турциядан подарка ала барат. Мына Кыргызстанга Турциядан подарка ала барат. Кайталап койсоң кайра. Что можно приготовить, но нельзя съесть? Нени жасаса болот, бирок жесе болбойт. Типа, анан негизи кыргыз тилиңен аябай жакшысың. Традиция жактан дагы аябай жакшы болушуң керек деп ойлойм. Мындай билимиң кайсы жактан? традиция жактанчы. Анан биздин кыргыздардан кайсы традицияны алып салгың келет? Кыз алагачын алып салгым келет. Дароо оюма келди, типа жапайычылык келет да. Көчөдө кетип аткан биле сүдүрүп алып келип алып, мага аял болосуң, мага семья болосуң деп басып отургузуп коет. Ошону алып салгым келет. Ишо ал традицияда эмес деп көп айтат. Бирок суроо бергенде сразу ошол келди мага. Мындай эркек ала качуу болсо сага норма болуп сезилет беле? Жок, эркекпи, кызбы, даже тоок болсо деле ала качуу норма эмес да. Типа бир нерсени эркине каршы аракет кылып атасың. Типа сен каалайсыңбы, каалабайсыңбы, мени кызыктырбайт. Менин аялым болосуң, мен күйөөм болосуң деп сүдүрүп алып келип алган. Камап койгон сыяктуу эле бир нерсе да, күнөөсү жок эле. Эми бир суроом бар, мисал катары дейlik да. Сен бир адамды ушунчалык бир сыйлай турган адам. Аябай сен ошол адамды барктайсың да. Анан бир күнү экөөң тамак ичип отурсаң, сенин жакын досуңду кимди дейlik? Жакын досуң ким дейlik? Элстан дейlik. Ошол жакшы адам келип алып сага тамак жеп аткан маалда өлө жамандап атат. Элстанда ушундай акмак экен, ушундай болгон бала турбайбы? Мага башынан эле жаккан эмес деп өлө жамандап атат. Сенин реакцияң кандай кылат эле ошондойдон? Ошондой ситуациядан кандай бир сабак берип кете алат элең? Мындай эмне кылат элең да? Биринчиден андай нерсе болгон эмес үчүн азыр. Бирок болду деди. Болду десем, биринчиден ал аябай сыйлаган адамыма бир аз сыйым түшүп калса керек эле. Кантип түшүп калат эле? Типа мага Эсиз адамбы? Жок. Типа мага бирөөнү жамандап атса, мени дагы бирөөгө жамандашы мүмкүн деп сиз ойлойсуз. Деп ойлойм. Бул сиздин жеке оюңуз. Ооба, жеке оюм. Анан ошого сыйым түшүп калмак. Анан таң калып, мынтип жөн эле карап коймок. Деп элечи. Да айтпайт белең, мындай бул менин досум деп. Жок, может ал деле туура айтып аткандыр. Может менин досумдун ошондой жаман жактары бардыр. Мындайча айтканда, мындай эме деген сөз бар го. Скажи мне, кто ты, я скажу, кто
кто ты эле? Кандай бир цитата бар эле? Сен мага досуңдун ким экенин айт, мен сага сенин ким экениңди айтам деген. Значит, сен досуң акмак болсо, сен акмак экенсиң да, ошондо. Кошулбайм мен. Ким эле идеален мындай. Акмак дегенде кээ бирөөнүн акмак жакты, акмак эмес жагы болот да. Көп эле кишиде болот да, сенде дагы бар, сенин акмак жактарың бар, акмак эмес жактарың бар. Менин акмак жактарым бар. Анда эки акмак адам жолугуптур да ушул жерде. Акмактар сүйлөшүп атат да. Измир шаарында жолугуптур. Анан ал мен сыйлаган адам ошо менин досумдун жаман жактарын айтып атышы мүмкүн, жакшы жактарын билбеши мүмкүн. Анан может мен ага жакшы жактары бар деп дагы аны мактап, кимде эле жаман жак жок деп мынтип аны да жубатып мен да акмакмын деп калмак экенсиң да. Айтмакмын, эми сизде деле бар, менде деле бар ал депчи. Чоң рахмат сизге, Марлен Борбаев, биздин маекке катышып кеткениңизге. Аябай узундай сезилип кетти, ошончо кыскартып койдум мен. Жакты баштайт суроолорум, Суроолор жакты, аябай ойлонбой туруп, сразу мынтип ойлонгонго күч келип атты менде дейт да. Эмне бар экен менде дебейсиңби? Эмне бар экен, эмне үчүн эле ойлонсо болот экен деп. Жакшы сонун суроолор болду, рахмат. Келип туруңуз. Макул көрүшкөнчө. Достор, мына биздин экинчи бөлүгүбүз бүттү. Рандомдук суроолор деп бири-бирибизге суроо берип, ар кайсы темада сүйлөштүк. Так, биздин кийинки бөлүмүбүздө суроо жооп оюн бөлүгү болмокчу. Бул бөлүктө мен 10 суроо даярдагам, атайын ар кандай жанрдагы. Жанрбы? Ар кандай жанрдагы 10 суроо даярдагам. Кыргыз тарыхынанбы, адабияттанбы, дүйнө тарых, адабият, кыскасы любой темада. Анан 10 суроонун 7-өсүнө туура жооп берсе, Бегимайга берем да, 7-өсүнө туура жооп берсе, ал утат. Анан Бегимай уткан болсо, любой приказын мага берет, мен аткарам. Именно ушул жерде. Эгер Бегимай таппай калган болсо, мен Бегимайга приказ берем. Тамак бересиң. Бегимайга приказ берем, ал аткарат. Типа 7 суроо. 7-өгө же андан көпкө туура жооп беришиң керек. Андан азга жооп берсең утуласың. Утулбай калсамчы? Утулбай калсаң сен мындай кылбайсыңбы? Андан көрө мындай кылбайсыңбы? Мен утулсам дагы, утулбасам дагы менин приказымды кыл. Мен сага рахматымды айтам. Жок, болбой калат. Так, баштай берели анда, Биринчи суроо. Чыңгыз Айтматовдун эң биринчи чыгармасы кайсы? Чыңгыз Айтматовдун аябай жакшы суроо негизичи. Мен бул суроону аябай жакшы билчүмүн. Мектепте окуп жүргөн маалымдачы. Чыңгыз Айтматовдон мен аябай жакшы бааларды алгам. Мындайча айтканда, Аскар Акаев эмне үчүн президент болгонун билем. Чыңгыз Айтматов эмне себептен Чыңгыз Айтматов эмне себептен атасы эмне болуп каза болгон, сүйүүлөрүн айтып бере алам. Мисалы катары башка произведенияларды айтып бере алам, бирок эң биринчи китебин айтып бере албайт экен. Бирок кайсы чыгармасы экен? Билбей калды. Катада эсептелет, мен туура жооп айтам. Гезитчи Дзюдо деген эң биринчи аңгемеси чыгарма. Ай, бул китеп эмес, аңгеме болуп атпайбы? Жок, мен китеби деген жокмун, чыгармасы дедим. Чыгарма. Чаа берсең таарсың. Кийинки сурообуз. Кыргызстан эгемен алганына быйыл канча жыл болду? Бир жылы Анжеликага бергенде таппай калып уят болбоду? 30. 30 жыл болду быйыл. 33. Туура. 33. Айткан жок эч ким, бир суроого туура жооп берди. Эч ким айткан жок. Мындай кылайынчы. Түндүк Кореянын, Северный Кореянын борбор шаары кайсыл? Северный жашы. Южный Кореянка Пекин? Пекин? Кытайда. Сеул. Сеул эмес, Сеулбу? Южный Кореянка Сеул, Северный Пхеньян. Пхеньян. Эсептелет. Конокторубуз айтып жок, болбойт. Северный Кореянка Пхеньян, Южный Кореянка туктуң өзүң. Макул, бул Бегимайга жооп болсун, бирок айтпайбыз, достор. Анткени бул Бегимай экөөбүздүн ортобуздагы оюн. Төртүнчүсү, дүйнөдөгү эң кичинекей мамлекет кайсы? Атлантия.
Жок, Атлантик. Атлантика. Атлантик. Жок. Ватикан. Эсептелбейт. Вьетнам. Жок, Ватикан. Ватикан. 4 суроого жооп берилди, бирок бир эле суроого 33 деп жооп берди. Калганы, жок, Пхеньянга да эсептелди. 4 суроонун экөөсүнө туура жооп берди. Жок, Ватиканды эсептебейбиз. Ватикан дедим мен. 5-суроо. Саманчынын жолундагы Султанмураттын сүйгөнү ким? Ай. Султанмурат жана Билем. Билесизби, платочка токуп берет го? Билем, ошол кыздын. Мыдан башталат. Мырзагүл. Туура, Мырзагүл. Рахмат. 5 суроонун мырт дегендей эле. Жок, мыдан башталат деди. 5-суроого туура жооп берди, 3 суроо болду. 5 суроого туура жооп бердимби? Жок, 5 суроонун 3-өсүнө туура жооп бердим. 6-сы мукава деген сөздүн мааниси кандай? Мукава. Билбейм. Кыргызча сөз. Мукаба. Уктуң беле? Уктаба. Жок, уктаба эмес. Мукава. Билбейм. Китептин мукавасы. Эмеси, мааниси, Жок. сюжети, Жок. обложкасы. Обложкасы болчу, так айтып койду. Жок. Бирок Бегимай өзү айткан жок да. Бегимай алтынын 3-өсүнө туура жооп берди. $100 кимдин сүрөтү бар? $100 кимдин сүрөтү бар? Жана мен билгем. Билгенсиң, э? Бдан башталат. Та башламасын айтайынчы. Бенджамин Франклин. 7-суроо. Туура жооп берди эсептейлиби? Ооба. 7 суроонун канчасы туура жооп берди? 4-сү болду. Жок, 5-си болду, э? 5 суроого туура жооп берди. 7-өнүн 5-өсүнө туура жооп берди. Жок, 5 суроосуна жооп берди. Ооба, 5 деп атпаймынбы? 8-суроо. 2 сомдо кимдин сүрөтү бар? Алкул Осмонов. 6-сы болду, э? 9-чу. Чал жана деңиз, орусча Старик и море деген чыгарма ким жазган? Старик и море. Кимдики? Жок, чыгарма бул. Жок. Биз айтпайбыз. Эсептелбейт айтса. Старик и море уктуң беле? Уккам. Классика. Адабият. Окудуң беле? Неге окудуң белең деп жатасың? Окугандырмын балким. Бирок сен ушинтип такалаган сайын мен кичине ойлондуруп, сен бир аз ойлондур да мага. Сен мага бир аз ойлондур. Макул, next. Эрнест Хемингуэй деген жазуучу. Муну Муну тааныйт да, тааныш керек муну. Мен кошунам эмес да, ал тааныгандай. Макул. Так, 9 суроонун 6 суроосуна туура жооп берди. Алкул Осмоновго жооп берди да. Акыркы суроо. Ушуга туура жооп берсең утасың, туура жооп бербесең утуласың. Биякта айткандарын мен угуп турам, айтса эсептелбейт. Бегимай утулуп калат сразу. Ошого айтпаңыздар. Манастын атасынын аты ким? Манастын атасынын аты ким? Токтогул. Айтпайбыз. Оолжан. Оол атат жок. Айтпайбыз. Айт Элистан. Сейсең кичине мындай жакшыраак суроо бел да. Билдим баары билгендей суроо бел да. Мисал катары кел мен мындай кылабыз. Мен сага азыр бир суроо берем. Ушул суроого жооп берсең, анда мен уттум деп эсептейлик. Макулбу? Мен сага азыр бир суроо берем, ушул суроомо жооп берсең. Бузуңуз барбы? Я. Ой. Правила созданы, чтобы их нарушать. Туура айтат на Гүлназ Келдибекова. Коёйн анда, муну билишибиз керек. Билбесек уят болот. Айтыңыз. Манас деген бул Кыргыздын эң чоң байлыгы. Манастын атасынын аты Жакып. Жакып болгон, Жакып. Билип алгыла деп урушуп койсоң. Негизи уят дегенде, ооба менде уят жок. Мына уюмда жок, атымда жок. Чынымды айтайын, уюм деле жок, атым деле жок. Ошондуктан кечирим сураймын. Бирок жанында эми мен суроомду берейин. Хорошо. Скандинавский страналарга кайсы страна кирет? Скандинавия. Уятпе. Чыңгыз Айтматов кайсы жакта каза болгон?
Германияда каза болгон. Канча жашында каза болгон? 82 жашында каза болгон. Кантип далилдей аласыз буну? 1928 туулуп 2008 жылы өлгөн. Гүлзат Мамытбекти тааныйсызбы? Тааныйм. Шалпайба. Кошунаңбы? Эжем, өкүл энем. Өкүл энең. Ооба. Чын элеби? Ооба. Достошуп алат белең? Подружка аны менен. Шалпайба деген мен ойлоп таап берген, мага ошол айткан. Мейли анда. Бирок. Скандинавияга жооп берейинби? Жок, Биз Англиянын тарыхынан окуп атканда скандинавский мифология деп окуганбыз да. Анан ошондо менин оюмча Шотландия кирет, Ирландия кирет. Анан эмне эле? Дагы бирөөсү. Туура эмес. Үч өлкө, Туура эмес. Билбейм анда. Ай, бул баланын уяты жок экен. Скандинавский страналарды билбейт экен. Кайсыл? Мен билбейм, утулдум. Айтчы сен. Австрия, Швеция. Жана ошондой эле Англияда кирип кетет, туурабы? Англиянын жок, Англия кирбейт. Мен сен жана текшерип ушинтип. Ирландия. Жок, европейский страналар кирбейт. Скандинавский страна дегенде, мисал катары, азыркы маалда көрүп атасың да. Эгер аял киши жумушта боюнда болуп, уже эми жумуштан чыкканда, мындай декретке чыгат да. Ал эми скандинавский страналарда, мындайча айтканда, эгер аял киши эле эмес, эркек киши дагы эми декретке чыгып кетет да. Мындайча айтканда, бул баланы аял гана эле бакпастан, аял эле ответственность албайт да. Бул жактан эки адам бул адамды жараткандан кийин декретке эркек киши дагы, аял киши да кирет. Бирок ошондой эле скандинавский странадан дагы бул жактан адамдын зарплатасын да каралат да. Мындайча айтканда, балким аял кишиден караган, эркек кишиден караганда, балким аял кишинин зарплатасы бийигирээктир. Бийигирээк болсо дагы анда аял киши эмес, күйөөсү декретке чыгып кетет, аял киши иштейт деген да бар да бул жактачы. Скандинавский страна ушундай бир кызыктуу бир жери бар. Анан ушундай бир эмелер болсо биздин өлкөлөрүбүздө дагы аябай жакшы болмок негизичи. Себеби азыркы көрүп жатасың, декрет дегенде аял киши эле кирип кетет. Аял кишинин эле жашоосу акырын өзүнүн жашоосу менен кирип кетет. Эркек кишинин кандай болот жашоосу? Жыргал болот. Жыргал болот дегенде мен иштегим келет, декретке чыкпай эле. Жок дегенде просто бул жактан эркек кишинин жашоосу эч кандай бир өзгөрүүсү жок болот да. Тек гана аял кишинин эле жашоосу өзгөрүлүп кетет. Мындайча айтканда, үй бүлөсү үчүн, күйөөсү үчүн өзүнүн келечегин, жашоосун унутулуп эле калып калат десем болот да. Ошондо эмне болдук? Бир-бир болдукпу? Ошондуктан бир-бир болдук. Эч ким утулган жок. Анда эч ким приказ бербейт. Ай, келиштик. Мейли анда. Бир-бир болдук, тең-теңкенбиз, э? Макул. Манасты билип жүр, мен дагы Скандинавияны билип жүрөйүн. Биздин маегибиз ушинтип бат эле бүтүп калды, аябай кызыктуу болду. Бегим айым менен, чыпчын эле. Калпайт белесиңби? Жок. Бетиң кызарат болбосо. Акыркы бөлүгүбүздө эми жыйынтыктай турган суроолор менен жыйынтыктайлы. Бегим айга бир канча суроолорду берип жыйынтыктайын, э? Бегим ай, сен чарчап, мотивацияң жок болуп, жашооң кызыксыз болуп турганда эмне кыласың? Мисалы, кээ бирөөлөр уктайт, жатып алып, кээ бирөөлөр тамак жейт, кээ бирөөлөр эч нерсе кылбайт, жөн эле жата берет, депрессия болуп. Сен эмне кыласың? Мен да эчтеке кылбайм. Эч нерсе кылбай жөн эле жата бересиңби? Негизи социальный сеттерин көрсөң, адамдар аябай бир нерсе эле кылып жүрөт го. Кыймылдаба, анан буну кыл, тигини кыл депчи. Мен эчтеке кылбайм. Эчтеке кылбай, анан өзүң келип каласыңбы? Мындай просто позволяю своим эмоциям дать себе волю. Ыйлagым келеби, ыйлап алам. Унчукпай жаткым келет. Өзүмдүн эмоциямды кармабайм. Мен кармабайм өзүмдүн эмоциямды. Сен эмне кыласың? Мен деле ошо сен айткан эмне кылгым келсе кылам. Бирок көбүнчө эле мотивациям жок, эч нерсе кылгым келбейт, жөн жатам. Netflixке кирип сериал көрөм. Качан бересиң паролуңду? Бербейм. Netflixке кирип жөн эле сериалдарды, кинолорду, көбүнчө комедия көрүп жатам, анан уктап туруп
бирок меники бат эле бүтүп калат, мотивациям кайра эле келип калат. Акыркы суроо, биздин мисалы сенден кичинекейлер көрүп атышы мүмкүн эфирлерди. Же болбосо сенден чоңдор болсо деле, мисалы сен билбеген нерселерди сен билген нерселерди билбеген адамдар көрүп атышы мүмкүн. Ошого көргөндөргө кандай совет берет элең? Ошого окшош пайдасыз эфирлерди көрбөгүлө дейт элем деп койсом. Эң биринчи эч качан мындай учурда эмне дешимди да билбей калат экенмин негизичи. Ситуацияга жараша бир кызыктуу бир мотивация берет элең, бирок эң биринчи азыркы маалда силер бул видеону көрүп атсаңар, YouTube социальный сетти колдонуп атсаңар, туура колдонууга аракет кылгыла. Себеби деген байкалбастан эле 4-5 саат эле жөн эле зымырап учуп кетет. Ошол себептен бул маалыңарды дагы барктай билгиле. Себеби балким азыр эң алтын сон болгон бир маалыңардыр. Ушул маалыңарды дагы элесиңерге калтырып калгыла. Мындайча айтканда, кийинки маалда сен кечээ эмне кылдың, өзүң жаштык кезиңде эмне кылдың дегенде бүт оюңарга келген телефондо эле отуруп калган маалыңар болбогондой болупчу. Же болбосо ушул маалыңарды кылып жатканыңардан өкүнбөгөндөй жашагыла. Ооба мен телефон чукулагам эмнеси бар экен дегендей кылыпчы. Телефонда чукулагал бир убагы менен анан иштегиле дегендей болуп. Өкүнбөгөндөй иш кылгыла. Эгер өкүнсөңөр дагы бул силерге сабак болгондой болсун. Анан бирөөнү күнөөлөбөгүлө, эң башкысы. Өзүңөрдүн катаңардан бирөөнү күнөөлөбөгүлө. Бүт ишти, күнөөнү өзүңөрдөн издегиле. Мындайча айтканда, бир жерден да угуп калдым. Эгер адам өзүн дагы туура сындай билсе, бул адам чындыгында бир мындай акылдуу адам десем да болот да. Себеби ар бир адам эле өзүн сындай албайт. Туура да сындай билиш керек адам. Чоң рахмат, Бегимай. Келип тур. Сонун кеңештер болду. Мага жакты акыркы сөзүң. Адам өзүн туура сындай билиш керек деп. Кээ бирөөлөр бар го, өзүн куткарыш үчүн эле, тамеки чегип атса, же жөн эле эч нерсе кылбай бир күн кечке жатса деле, эмне болуптур жатсам, биз деген өмүргө бирге элебиз, анан иштеш үчүн келген эмеспиз деп, калп эле өзүнүн жалкоолугуна кайра жалкоолугу монтип коет да. Мен жалкоолугум эс ала бер, боло берет, жарай берет, сен ушундай адамсың деген сыяктуучу. Ошого өзүн туура сындай билиш керек деген сөз мага жакты. Мен да өзүм туура сындай билейин мындан кийин. Чоң рахмат, аягына чейин көргөндөр болсо, эгерде көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Жана Бегимай айткан табышмагынын жообун комментарийге жазганды унутпагыла. Дагы бир кайталап кой. Табышмакты кайталап кой. Бегимайдын табышмагына жообун комментарийге жазып койгонду унутпагыла. Что можно приготовить, но нельзя съесть? Көрүшкөнчө.